Нурлан Насип Россияда концерттик тур менен жүрөт. Белгилүү эстрада ырчысы Нурлан Насип Москва шаарында иштеп жана эмгектенип жүргөн кыргызстандыктарды шоу концертине чакырды. Бул тууралуу ырчы өзү маалымдады. Урматтуу Москвадагы мекендештер, 2 март, 3 мартта Аяна кечки клубунда барыңыздарды өзүмдүн чакан концертиме чакырамын деп билдирди ырчы. Эскерте кетсек, Нурлан Насип бир аз мурда өзүнүн 10 жылдык чыгармачылыгына карата Россияда жашап, эмгектенип жүргөн мекендештерге өзүнүн жеке концерттик туру менен кеткен. Учурда ал Россиянын бир катар шаарларында жеке шоу концертин тартуулады. Эндиги кезек Москва шаарында болмокчу. Концерттин коноктору Толгонай Арзыкеева, Союзбек Сейитказыев. Маалымат булагы Заман Чекиткежи. Айпери Куби кызы эркек балдар менен мушташа кеткенде күндөр болгон. Ырчы Айпери Куби кызы өзүнүн социалдык баракчасына кичинекей кезинде шок кыз болгонун жазды. Анын айтымында кыздарга окшоп бир да жолу курчак ойногон эмес. Мен кичинекей кезимде кыздарга окшоп бир жолу да курчак ойногон жокмун. Кыздар резинкага секирип мак ойночу, а менчи кепканы арты көздөй каратып кийип алып үйдөн жумуш жасабай качып кетчүмүн да балдарга кошулуп футбол ойнойт элем. Эркек балдар менен чырдашып, мушташа кеткенде күндөр болгон. Лянги теп, чүкө ойночумун. Чүкөнү утуп алып качат элем. Артымдан чычалап балдар кууп келип кайрадан ойночубуз. Ошентип жүрүп Далай апамдын таяк жегем. Кызы окшоп, бир аз кыздарга кошулуп назик бол, кыздар менен дос бол дечү. А мен кайдан? Эч бир кыз аттуу менен дос боло албадым. Мага негедир кыздар жасалма, алдамчы, калп эле назик болгондой боло берчү. Балдар менен ачык, айкын болгондой сүйлөшүп жүрүп көнгөн экенмин. Мүмкүн мен өзүм да ошондон улам ушундай болуп калган. Сөзүмө бекем турган, эркекче тарс сүйлөй жагым да бар. Жокту жок, барды бар деп айтам. Бирок кантсе да азыр 2 уулдун апасымын. Бир аз аял затындай болгонго аракет кылам деп жаздырчы. Эскерте кетсек, ырчы Айпери Куби кызы ырчылыктан тышкары ишкерлик менен алектенет жана социалдык тармактагы баракчасына катталгандардын саны 1 миллиондон ашык болгон кыргыз ырчылардын бири. Жакында эле анын катталуучуларынын саны 1 миллион 200 миңден ашты. Маалымат булагы Заман Чекиткежи.